Саламатсыңарбы, балдар? Ишиңер кандай, достор? Биз Акыла экөөбүз эшикте ойнодук. Биз кар менен ойноп, кардан чеп тургуздук. Аябай сонун болду. Балдар, силер эшиктен келгенден кийин эмне кылышыңар керек? Туура, колду сөзсүз жууш керек. Жүрү, колубузду жуйлу. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жуу, мени жуу. Айтат жана сөмөйүн. Ай-ай болуп көнөйүн. Мени жуу, мени жуу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апаң көрүп кубансын, алаканын чакылап. О, мей-ой, колубуз эми таптаза болуп калды. Карасаңар кандай болуп калды? Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабактын темасы күн жана түн. Мен сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Күн жана түн жөнүндө күндөрдүн аталышы боюнча түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, эске тутууңар өсөт. Табият менен таттуу мамиледе болууга тарбияланабыз. Мен эки табышмак айтайын. Биринчисин тапкылачы, балдар. Таңда туруп, кечке жанат, күлүп чыгып, күйүп батат. Бул эмне, балдар? Ооба, бул күн. Экинчи табышмак. Түндө бар, күндүз жок, асманда бар, жерде жок. Бул эмне, балдар? Ойлонобуз. Азаматсыңар. Бул ай. Ушул эки табышмактын негизинде биздин сабактын темасы күн жана түн жөнүндө болмокчу. Биздин жашообуз күн менен түндөн турат. Ар дайым күн чыгып, жарык болот да, кайра күн кирип, караңгы түн каптап, ай чыгат. Балдар, биз көргөн күн жылбай эле анын айланасында биз жашап жаткан планета Жер айланып жүрөт. Жер күндүн айланасында өз огунда айланып жүргөндүктөн бирде күн тарабы жарык болот да, ал эми экинчи жагы түн каптайт. Күн баарыбызга, адамдарга, өсүмдүктөргө, жан-жаныбарларга жылуулугун чачып турат. Күн батканда асманда ай, жылдыздар чыгат. Күн менен түн биригип сутканы түзөт. Жер өз убагында айланып жүргөн убакыт сутка деп аталат. Күн караган бетине күн тиет, ал эми көлөкө тарабына түн түшөт. Ошентип күн менен түн алмашып турат. Демек, балдар, бир суткада 24 саат бар экен. Силерге сабак түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда силер эс алуу көнүгүүсүнө кошо аткарсаңар. Биринчи оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго. Эми ийинибизди жогору ылдый түшүрөбүз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Эми чыканагыбызды тизебизге тийгизебиз. 1, 2. Эс алдыңарбы, балдар? Анда кийинки тапшырмага көңүл бургула. Бул сүрөттөр боюнча жомок түзгүлө. Сүрөттөгү каармандарга ат коесуңар. Окуя кайсы жерде, кайсы убакта, кайсы учурда болгондугун камтып жомок түзөсүңөр. Мага WhatsApp аркылуу же видео аркылуу тапшырманы көрсөтөсүңөр, балдар. Эми кийинки сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн эртең мененки чак түштөгү күн баткан учурду көрсөткүлө дейт. Келгиле, балдар, чогуу көрсөтүп, силерге мен жардам берейин. Биринчи учур кайсы учур экен, балдар? Ойлонобуз. Туура, күн чыккандагы убак экен. Экинчи учур кайсы убак экен? Туура, экинчи учур чак түштөгү убак экен. А үчүнчү учурду карагылачы, балдар. Бул кайсы учур экен? Туура, күн баткандагыны көрсөтүп жатат бизге. Туура жооп бердиңер, азаматсыңар.
Эми балдар, күндөрдүн аталышын билип алабыз. Бир жумада кыргызча аталышын билип алышыбыз керек экен. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Келгиле дагы чогуу кайталайлы. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Демек балдар, силер билесиңер, бир жылда канча ай бар? Туура 12 ай бар. Аларды кана кайталап көрөчү балдар. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Демек бир жылда 12 ай бар экен. Эми бир жылда канча мезгил бар? Туура, бир жылда 4 мезгил бар. Кыш, жаз, жай, көз. Туура айттыңар балдар. Эми ар бир мезгилде 3 ай бар. Кыш мезгилине кайсы айлар кирет? Декабрь, январь, февраль. Бул кыш мезгилине. Жаз мезгилин март, апрель, май. Бул жаз мезгилине. Жай мезгилине июнь, июль, август. Ал эми күз мезгилине болсо сентябрь, октябрь, ноябрь мезгилдери келет. Демек балдар, биз мезгилдердин аталышы канча ай болгонун билип алдык. Эми балдар, үйгө тапшырмага көңүл бургула. Биринчи тапшырма: күн, түн, сутка деген сөздөрдү түшүндүрүп бересиңер. Бир жумада канча күн бар? Бир жылда канча ай бар? Бир жылда канча мезгил бар? Күн жана түндүн алмашуусун түшүндүрүп бересиңер. Түшүнүктүүбү балдар? Анда мага жообун жазып жибересиңер. Мен силерден күтөм. Бүгүнкү сабакка аябай жакшы катыштыңар. Азаматсыңар деген атка татыктуусуңар. Саламатта калгыла балдар.